Нарында айт намазы буга чейин Турдакун Усубалиев атындагы Борбордук аянтта окулса, жарандардын коопсуздугу үчүн бул ирет Азирети Алы мечитинде окулду. Намазга чейин облус казысынын орун басары чогулган элге бул күндүн маанилүүлүгүнө кеңири токтолду. Ошондой эле президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев 12 айдын улуусу болгон Орозо айынын жыйынтыкталышы, Орозо айт майрамы менен куттуктап, өлкөнүн тынчтыгын, элдин ынтымагын, биримдигин тиледи. Дубанда Борбордук мечиттен тышкары шаардын жана райондун мечиттеринде дагы айт намазы окулду. Ал эми коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери иштеп жатат. Ойлогон ой, алдыга коюлган тилектердин бардыгы Кудайдын кулагына жетип, тилегиңиздер орун алсын. Теңир тоо жергебиз, Нарын облусубуз дайыма аман эсен болсун, турмушубуз бейпил болсун. Нарын облусу ушу өнүгүү багытка жолуна түшүп, өнүккөн областтардын катарына да кирип, алдыга жүрө берелик. Айт күнүбүз марек болсун, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынччылык, токчулук, береке берсин. Асмандан жерден келген балелерден сактасын. Мусулманчылыкта 30 күндүк орозобуз кабыл болсун. Дуа тилектерибиз, кылган ибадаттарыбыз, окуган намаздарыбызда Аллах кабыл кылсын. Тынччылык, токчулукта болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Жалпы Теңир тоолук элибиздин атынан жалпы кыргыз элине ушул Орозо айт майрамыңыздар менен мусулмандардын ушул майрамы болгон Орозо айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жалпы элибизге тынччылык тилейбиз, бейкутчулук тилейбиз. Мына буга чейин да Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушул элибизде, жерибизде, ал ичинде Нарын жергебизде жакшы өнүгүүлөр болду. Жолдор салынды, жаңы объекттер курулуп атат, бала бактылар салынып атат, больницалар курулуп атат. Ошонго кошулташыл дагы өнүгүүлөр болсун деген тилектерди айталы. Ар дайым элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Бөөдө кырсык баледен Кудай таалам сактасын.